Ишенимге карата кыянаттын кесепети. Нуржигит Кадырбековдун Ант китебинен. Илгери бир саяпкер арык атын акыл менен асырап, балтыр этин, чучугун толтуруп, ушунчалык чебердик менен таптаптыр. Баягы аргамак баралына келгенде кандай гана ат чабыш болбосун, баш байгени башкаларга бербептир. Ал тургай алтын сарайларда алпештелип багылган хандын эл мактаган тулпарлары да анын чаңына жетпей кала берчү болуптур. Хан мен деген чыгаан саяпкерлерди топтоп, тулпарларын таптатып тарбияласа да, баягы аргамакты жеңе алышпаптыр. Айласы кеткен хан ачык күч колдонсом арданды, ал эмне чыдай албады деп эл сөз кылат деп коркуп, эң кыйын чыкма ууруну жалдап, тигинин тулпарын уурдап кетип, көзүн тазалап коюуну тапшырат. Ууру канчалык аракет кылбасын, тулпарды уурдай албай айласы түгөнөт. Анткени анын эси, бир туугандары, бала чакасы болуп өзгөчө зиректик менен күн-түн карап көзөмөлдөшөт эле. Ошондо ууру ойлоп отуруп бир амал табат. Саяпкер күнүгө кечке маал атын токуп минип 1-2 саат сейилдеп келмей адаты бар эле. Муну байкаган ууру тигинин барар багытын билип, келе турган маалында бетин канчалагандай кызылга боеп, чала өлүк жарадардын кейпин кийип, онтоп жолдун ортосуна жатып алат. Атын демейдегидей сейилдеткени чыккан саяпкер аны көрүп, секирип түшүп жардам кылганы жанына барат. "Тууган, сен кимсиң? Сага эмне болду?" деп ууру ооруп башын көтөрөт. Ууру азап тартып жатканын баса көрсөткөнү сүйлөөгө чамасы жок немече жаактарын, мурдун жана маңдайын тырыштырып, тек гана онтоосун күчөтөт. Боорукер саяпкер аны катуу жараат алган экен, тез дарыгерге жеткирейин деген аруу ниет менен жөлөп таяп эптеп ордунан тургузуп, колтугунан сүйөп, оңбогондой мээнет менен араңдан зорго атына мингизет. Ошондо ууру тулпардын такымына бир тээп, каткырган бойдон зуулдап жөнөптүр. Дегенде эмне болуп кеткенин түшүнө албай турган саяпкер атынан айрылганын ошондо гана аңдап, уурунун артынан "Тууган, кайрылып келсең, айта турган бир сөзүм бар" деп кыйкырыптыр. Алдында шамал жетпес тулпары бар ууру ээн жерде жалгыз жөө киши аны кууп жетпесин түшүнүп, айтчу сөзүн укса угайын деп кайра кайрылып келип, "Эй байкушум, эмне айтайын дедиң эле?" деп какшыктай каткырат. "Болгону бир гана өтүнүчүм бар. Ошону аткарсаң сага нааразычылыгым жок. Эч кимге арызданбайм дагы", дейт саяпкер жалбара сүйлөп. "Учкаштырып үйгө чейин таштап кой деген турасыңбы? Ха-ха-ха", ууру шылдыңдаганын койбойт. Бирок саяпкер түк арданбастан токтоо гана. "Атымды ушинтип уурдап кеткениңе эч кимге айтпа, Байболгур" деп суранат. Муну уккан ууру жин тийгендей каткырат да, кантип шерменде болуп, таламандын так түшүндө көздөй көргөн тулпарыңды уурдатканыңы эл кеп кылып, беделим белден ылдый түшөт деп кабатырланып жатасыңбы?" деп шылдыңдайт, ак куладай аргамакты ары бери алкынтып. "Жок", дейт саяпкер. "Мындан ары эч ким чалажан болуп көчөдө жаткандарга, байкуштарга жардам бербей койбосун деп санаркап жатам." Бул сөз уурунун дилин козгоп, жүрөгүн көзөп өтөт. Эм эле эсиргендей каткырып, какшык тамашага карк болуп турган неме олуттуу ойго түшүп унчукпай туруп калат. Андан соң аттын башын буруп, түз эле саяпкерди көздөй жөнөйт. Алдына келип, үн сөзү жок ыргып түшүп, тулпарды кайра эсинин алдына тартып, "Сен жылкы макулуктун гана эмес, айбийирдин да саяпкер экенсиң. Алысты көрө билген акылмандыгыңа таазим эттим. Сөзүң сөөгүмдү көзөп өттү. Кылган кылыгым үчүн кечире алсаң кечир. Бирөөнүн мал-мүлкүнө арам колумду салганымдын акыркысы ушул болсун", деп саяпкердин алдында башын төмөн ийип, экинчи уурлук кылбаска шерт берген экен.